Сайыз мезгилинде Кыргызстандагы айдоо жерлеринин жалпы аянты 1 миллион гектардан ашкан. 90-жылдардан кийин ички жана тышкы миграциянын күч алышы менен жана ар кандай себептерден улам республикадагы көптөгөн жерлер иштетилбей, бул көрсөткүч 2000 гектарга кыскарып кеткен. Азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына ишенсек, 2017 жылга чейинки өнүгүү стратегиясынын алкагында 50 000 гектар суугат жерлер кайрадан ишке берилмекчи. Суу ирригациялык тутумдар эскирип, бузулуп иштен чыккандыктан республикада көптөгөн айдоо жерлер кайрак талааларга айланып баратат. Бул түздөн-түз азык-түлүк коопсуздугуна таасирин тийгизет. Маселе абдан оор, азыркы күндө ошо баягы өкмөттүн деле, ошо элдин деле, ошо айыл өкмөттөрүнүн деле чечүүчү бирден бир суу тармагын камсыз кылуу үчүн ошол БСРлерди реабилитациялоону биринчи орунга коюш керек болуп атат. Суу тармагы бул өзүнчө бул стратегиялык тармак болуп калбадыбы? Мына быйылкы жай, мына аз жай деп койсок болот. Мына кургак жаз, кеч келген жаз, бул өзүнүн проблемаларын баарын көрсөтүп коет да. Өлкөдөгү каналдар, БСРлер жергиликтүү айыл өкмөттөргө таандык болгондуктан тазалоо иштери 15 жылдан ашык жүргүзүлбөй келген. Эң башкы себеп каражат жана атайын техниканын жетишсиздиги. 70-80% пайызы БСРлердин акыркы 10-15 жылда тазаланган эмес да. Баары 50%-тен ошонун тегерегинде эле сууду камтып атат да. Мына бирок себеби деле бар, анын объективдүү себеби бар болчу. Биздин жанагы суу чара башкармада техника жок болчу, аны тазалаганга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Мына былтыр 228 техника келди. Мына проект менен, башка проекттер менен 228 техника келип, азыр баары ошол ремонтко киришти. Эми Кудай буюрса 1-2 жылда биз ушу көпчүлүгүн тазартып алганга мүмкүнчүлүк болот. Себеп дегенде суу чарба тармагында балансындагы бассейндерди. Адистердин айтымында насос станцияларды, каналдарды жана суу сактагычтарды тазалоо иштерине эл аралык донорлордун салымы чоң болгон. Алсак алардын жардамы менен иштетилбей калган 2000-3000 гектарлаган кайрак жерлерге кайрадан суу жеткирилген. 90-жылдары сайыз бузулганда биздин мына ушу лотокторубуз, насосторубуз иштен чыгып иштебей калгандыктан ошо долбоордун негизинде 2010-жылы кайрадан реабилитация кылып, лотокторубузду, суу кетүүчү лотокторду бир сыйра оңдоп, жок жерлерине кайрадан коюп, суу чыгарып берүүчү насосубузду текшерүү ремонттон өткөрүп, ошо долбоор аркылуу. Анан кийин кайрадан баягы жерлерибизге суу чыгарып, айыл элине чоң жардам болду десек болот. Эгерде ушундай колдоо берүүчү фирмалар, уюмдар көбүрөөк болсо, биздин дыйкандарыбызга көбүрөөк баягы пайдасы жетти. Пайдасы тигенинин арты жагы бар. Бул Киреше булагы кирет. Киреше булагынын аркасынан өзүнүн турмушун оңдойт. Деги эле ошол өзүнүн турмушун оңдогондон кийин элге коңуш колоңуна, элге, мамлекетибизге жардамы тиет. Мисалы үчүн мен мына азыр 50дөн ашсам, 50 жылдан бери мына ушу өзүбүздө турган ушул көлдүн суун эч пайдаланган эмеспиз ушул айылыбыз. Мына Кудайга шүгүр, мына өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн, мына Кызыл Кыя шаарынын мэринин жардамдары аркылуу мына кайракы болуп калган жерлерге ушундан мына өзүңөр азыр көрүп аттыңар, көлдүн эмесиден трансформатор коюп чыгарышып, канча кожолукту жерлүү кылышты. Айыл чарбанын өнүгүшүнө куту жардам берет. Азыр ушул жерден кайрак болгондо 100 сомдон кайракы жер аласың. Жерден будай болсо болот, болбосо жок да. Бу жерде кайда, бу жерде 1000 эсе ашыкча болот пайдасы. Айыл чарбага сөз өтө чоң пайдасы тиет. 65% калкы бар айыл жеринде жашап, жер менен алектенген Кыргызстан үчүн суугат жерлерин көбөйтүү башкы максат болуп эсептелинет. Бирок ага карабастан адистердин айтымында ата мекендик дыйкандар сууну үнөмдөө үчүн тамчылатып же чачыратып суугаруу ыкмаларында үйрөнүүсү керек.